Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Facebook'тагы колдонуучулар, мен буга чейин айттым эле, түз эфирге чыгып, ошол жумада болуп аткан бардык окуялар жөнүндө өзүмдүн көз карашымды оппозициялык саясатчы катарында айтып турам деп. Бүгүн ошол жуманын аягы боюнча дагы чыгууну чечтим. Эгерде туура көрсөңөр, менин азыркы болуп аткан түз эфиримди бөлүшүп койгула, көрүп аткандар кааласаңар. Канчалык көбүрөөк бөлүшүп койсоңор, ошончолук адамдар көбүрөөк кирет. Кааласаңар лайк басып тургула, кааласаңар комментарий жазгыла, суроолорду жазгыла. Анткени канчалык суроолор, комментарийлер көбүрөөк боло турган болсо, ошончолук кызыгыраак болот. Менин көз карашымча, бул жумада баары бир эле айланып келип, маанилүү окуялардын бири биздин мамлекетке, баарыбызга таасир берген, жашообузга кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизген маанилүү окуялардын бири бул ушул УКМКнын тегерегиндеги окуя болуп атат. Мынакей ушул акыркы 10 күндүн ичинде УКМКнын түрмөсүнөн экинчи биздин жараныбыз көз жумуп, ошол УКМКнын түрмөсүнүн ичинен өлүп чыгып атат. Бул эл аралык практикада аябаганда жаман көрсөткүч. Мен толугу менен ишенем, эгерде эмки жылы ошол бардык дүйнөдөгү адам укугу боюнча уюмдар, бардык демократиялык уюмдар ошол окуя жөнүндө сөзсүз түрдө айтышат, жазышат. Бир жуманын 10 күндүн ичинде КГБнын, анткени КГБ деген ат дүйнөдө аябагандай тараган, КГБны дүйнөдө аябагандай мындай эски авторитардык, тоталитардык мамлекеттерден, уюмдардын уландык асасы катары кабыл алат дагы. Көп мамлекеттерде КГБны ушул авторитардык уюмдун бир бөлүгү катарында жактырышпайт. Мен дагы демократиялык багыттагы саясатчы катарында УКМКнын азыркы турушун каалабайм. УКМКнын азыркы жасап аткан иштеринин көпчүлүгү туура эмес, адилетсиз, мыйзамсыз деп эсептейм. Албетте, УКМКнын ичинде жакшы жигиттер дагы бар, профессионалдуу жигиттер дагы бар, жакшы иштери дагы бар, бирок тилекке каршы алар аз, көрүнбөйт. Бирок УКМКнын көпчүлүк иштери менин көз карашымча азыр начар, адилетсиз, мыйзамсыз деп эсептейм. Ошондуктан ушул тегеректе мен сүйлөйм. Элестетип көргүлө, бир жуманын ичинде УКМКнын ичинен эч кандай күнөөсү жок 2 адам өлүп атат. Бул, мен ойлойм, бардыгыбызды тынчсыздандыра турган маселе. Анткени түрмө менен оорудан бир дагы жаран гарантияланган эмес. Бардыгыбыз кайсы күнү түрмөгө отуруп калабыз, эч ким ага гарантия бере албайт. Экинчи бир дагы айта кете турган нерсе, түрмөдө бүгүнкү күндө бардыгыбыздын жакындарыбыз, аталар, апаларыбыз, эжелер, карындаштар, инилер отуруп атат. Алар дагы бирөөнүн ушул жакындары болуп эсептелет. Бардык эл аралык мыйзамдарга ылайык, биздин дагы мыйзамдарга ылайык түрмөгө түшкөн адамга, урматтуу көрүүчүлөр, бардыгыңар билишиңер керек. Бир гана адамдын эркиндиги гана чектелет. Түрмөгө түшкөн адам сыртка гана чыга албайт. Бирок түрмөгө түшкөндөн кийин ал адамдын биринчи кезекте мамлекет тарабынан, эгерде УКМКны ала турган болсок, УКМК тарабынан анын коопсуздугу гарантияланышы керек. Ага бардык адамдар сыяктуу эле адамдык жашоого эмне зарыл болсо, тамак аш, жылуулук, душ, медицина, телевизор, маалымат, китеп бардыгы уруксат берилген. Бул Кыргызстандын мыйзамдары жана дүйнөлүк эл аралык уюмдардын, Бириккен Улуттар уюмдарынын мыйзамы болуп эсептелет. Тилекке каршы мынакей бүгүнкү күндө карап көрө турган болсоңор, биздин мамлекет өзгөчө УКМК азыр түрмөгө алып кирип алып, биздин жарандарыбыздын коопсуздугун камсыз кылбай, мына өлтүрүп койгон бүгүнкү күндө 2 окуя болду. Бул окуя кечирилгис. Бул окуя боюнча сөзсүз түрдө укук коргоо органдарынын жетекчилери, жоопкерчиликтүү адамдар, соттор, прокурорлор жоопкерчиликке тартылышы керек. Мен бүгүн ошол жигиттин, Бакыт мурда банкта иштеген экен,
камалышын дагы карап көрдүм. Өткөндө президент Садыр Жапаров айткан, ошол 97% айыл чарба кредиттеринин процентин бизде ошол фермерлер эмес, министрлер менен депутаттар алып кетиштир деп. Ошол айтылгандан кийин ошол бакытты камаган экен. Камаганда койгон күнөөлөр деле бир чоң күнөө деп айта албас элем. Коррупцияга күнөөлөгөнү менен бир майда чүйдө сумма менен камашкан экен. Миллиардтаган адам урдагандарды УКМК кой берип, ушуга окшогон майда чүйдө урдагандарды УКМКнын ичинде кармап отуруп, мына ушуга бүгүнкү күндө дагы бир жараныбызды өлүмгө алып келишти. 97% министрлер менен депутаттар ала турган болсо, эмне үчүн министрлер менен депутаттар жооп бербейт? Болбогон жөнөкөй карапайым жарандар жооп берип калып атат. Бул аябагандай маанилүү. Урматтуу президент, урматтуу укук коргоо органдары, эгерде депутаттар менен министрлер ала турган болсо, анда ошолорду жазалашыңар керек. Ал эми карапайым жөнөкөй банкирди алып барып камагандан эч кандай жыйынтык чыкпайт. Маселе ошол банкирди, Бакыт деген жигит экен аты, камабастан туруп эле тергөө кылса болбойт беле? Же сөзсүз түрдө алып барып бизде түрмөгө камашыбыз керекпи? Эгерде байкасаңар, биздин прокурорлор УКМК ушул камаганга эле аябай мастер да. Бирок камагандыгынан эч кандай жыйынтык чыгып, Кыргызстан дүйнөдөгү маанилүү коррупция менен адилеттүү, мыйзамдуу, эффективдүү күрөшүп аткан мамлекеттердин катарына кирип кеткен жок. Акыркы 2 жылда карай турган болсок, Кыргызстанда коррупция менен күрөш тетирисинче жаңы бийлик келгенден бери кескин түрдө начарлап кетти. Жыл сайын Кыргызстандын коррупция менен болгон күрөшү начарлап баратат, а бизде болсо коррупция менен күрөшөбүз деп камап алып туруп, тилекке каршы ошол жактан адамдарды өлтүрүп коюп атат. Мага дагы бир маанилүү көрүнүктүү менин байкашымча, ошол түрмөнү жакшы билген адам катарында бир нерсени байкадым. Эгерде окусаңар, бүгүн ошол кактустагы жазып чыкты. Өлөрүнө 1 күн калгандабы, 2 күн калгандабы ошол жигитти башка камерага которуптур да. СИЗО 1де Клишовка деп коет. Ал эми УКМКнын ичинде перекидка деп коет. Перекидка деген бул ошол басымдын бир түрү болуп эсептелет. Жакпаган адамдарды УКМКнын ичинде ошол СИЗОдо ошентип бат-бат Клишовка кылышат дагы, ошо менен тажатышат да. Тажатып, басым жасап, кандайдыр бир дискомфортторду түзүп, кыйнаганга аракет кылат. Ошол перекидканы эмне үчүн жасаган деген азыркы күндө суроо туруп калды. Эгерде перекидка жасабаганда ошол Бакытты, анда Бакыт өлбөйт болчу. Перекидка жасап башка камерага которгондо, ошол башка экинчи, үчүнчү этажда отурган экен, подвалга которушканда, эмне үчүн? Мен мына УКМКнын жетекчилерине суроо берип атам. Камчы, сага суроо берип атам. Эмне үчүн Бакытты перекидка жасадыңар эле УКМКнын түрмөсүнө? Эмне үчүн сотко биринчи күнү баратканда, өлөрүнө 1 күн калганда бизде СИЗО 1де Клишовка деп коет, УКМКнын ичинде перекидка деп коет. Эмне үчүн перекидка жасагансыңар? Бул аябагандай маанилүү маселе. Эмне үчүн камчы УКМКга кайсы бир адамдардын ата-энелери, жакындары кирип, алар ушундай түрмөдөн өлүп калып атат. Сен жетекчи болуп отурганда УКМКга кирип, эмне үчүн ушундай адам өлүүлөр болуп атат? Мынакей биз өткөндө оппозициялык кыймыл, эгемендүү тергөө, эгемендүү иликтөө жасайлы деп сунуш кылганбыз. Бирок тилекке каршы кабыл алган жоксуңар. Убактылуу камчыны отставкага кетирип туралы деп дагы сунуш кылганбыз. Бирок тилекке каршы ал дагы кабыл алынган жок. Мынакей бүгүн экинчи трагедия болуп атат. Бүгүн эгерде биз объективдүү, эгемендүү чечим кабыл албай турган болсок, анда бул маселелер чечилбейт, мындан ары да улана бериши мүмкүн. Мен азыр эле массалык маалымат каражаттарынан окудум, президент комиссия түзүптүр. Эгерде бардыңар биле турган болсоңор, бизде комиссиялар эч кандай жыйынтык чыгара албайт. Баткен боюнча комиссия түзүлгөн, башка парламентте ар кандай комиссиялар түзүлөт, ал комиссиялардын бардыгы көз каранды, бийликке көз каранды, өзгөчө азыр УКМКга көз каранды. Ошондуктан ал комиссиялар эч кандай ийгиликке жете албайт. Мен саясатчы катарында андай комиссияларга ишенбейм. Ошон үчүн биз оппозициялык саясатчылар, бириккен демократиялык кыймылы, эгемендүү, коомдук мамлекеттик кызматчылар менен эгемендүү саясатчылардан турган, оппозициялык саясатчылар кирген, жарандык коом кирген, массалык маалымат каражаттары кирген комиссия түзөлү. Ошону объективдүү иликтеп чыгып, андан кийин ушундай нерселерге жол бербегенге аракет кылалы деп
суранганбыз. Бирок тилекке каршы биздин талабыбыз, суранычыбыз бийлик тарабынан аткарылган жок. Ошонун айынан мынакей бүгүнкү күндө экинчи өлүмгө УКМК дагы алып келди. Мен дагы айтам, эгерде азыр биз оппозициялык саясатчылар талап кылып аткан, сунуш кылып аткан эгемендүү комиссияны түзбөй турган болсок, биз объективдүүлүктү жасабай турган болсок, азыркы бийлик түзгөн эле комиссия чампалап, бийликтин заказын аткарып, жаап, кайсы бир адамды жоопкерчиликтен куткарып, маселе системалуу чечилбей турган болсо, анда бул нерсе кийин дагы улана берет. Бул мамлекетти дагы трагедияга алып келет, бийликти дагы трагедияга алып келет, жана элди дагы ушинтип трагедияга алып келе берет. Прокурорлор боюнча мен прокурорлорго таптакыр ишенбейм. Мынакей 3 жылдан бери 2 жолу түрмөгө түшкөн адам катарында билем, прокурорлордун бардыгы саясий заказ аткарышат. Прокурорлордун бардыгын УКМК көзөмөлдөйт. ГСИМди УКМК көзөмөлдөйт. Парламентти УКМК көзөмөлдөйт. Мамлекеттик кызматчыларды УКМК көзөмөлдөйт. Керек болсо УКМКда бүгүнкү күндө мамлекеттеги президенттен дагы бийлиги чоң. УКМКнын бийлиги бүгүнкү күндө президентте 30% болсо, 70% бүгүнкү күндөгү бийлик УКМКнын колунда. Ошондуктан УКМКнын бүгүнкү күндөгү кетирип аткан каталарын, туура эмес иштерин бийлик эмес, прокуратура эмес, эгемендүү гана мага окшогон адамдар, жарандык коомдун өкүлдөрү иликтешибиз керек дагы, андан кийин бийликке сунуш беришибиз керек. Бийлик ошону кабыл алышы керек. Садыр, камчы, мен силерге кайрылам. Өзгөчө Садыр сага кайрылам. Сен түрмөнү жакшы билесиң. Эгерде азыр ушул маселени, ушул түрмөнү көрүп келген адам катарында сен оңдобой турган болсоң, анда ким оңдойт? Эгерде түрмөнү көрүп келген адам катарында мен оппозициялык саясатчы катарында сунуш бербесем, силерден талап кылбасам, ошол түрмөнүн ичиндеги азаптардын бардыгын билген адам катарында мен талап кылбасам, силерден ким талап кылат? 3 жылга жакын түрмөдө отурган адам катарында Садыр сен оңдобосоң, президент болуп отуруп, келгениңе 2 жыл болду, анда ким оңдойт? Ошон үчүн мен Садыр мынакей ушул өзүмдүн түз эфирим катары суранам. Комиссияңарга өткөндө дагы айткам, азаттык аркылуу, азыр дагы айтам. Комиссияңарга туура көрсөңөр мени киргизгиле. Мен силерге көп маселелерди ичинен билген адам катарында айтып бере алам. Чечүү жолдорун айтып бере алам. Биздин максатыбыз кайсы бир адамды гана жазалоо эмес. Биздин максатыбыз ошол түрмөнүн ичинде адам өлбөшү керек. Кыргыз жараны өлбөшү керек. Күнөөсүз адам өлбөшү керек. Түрмөнүн ичинде өлгөндү эл аралык практикада внесудебная казнь деп коет. Бул ар бир бийликтин жүзүнө жабышкан күбө болот. Азимжан Аскаров биздин бийликтин жүзүнө жабышкан күбө болду. Марат Казакбаев күбө болду. Мынакей азыр дагы күбө болуп, силердин жүзүңөргө ушул жабышып калат. Ошондуктан мага окшогон оппозициялык саясатчыларды, жарандык коомдун өкүлдөрүн комиссияга киргизгиле, биз ошону оңдогонго аракет кылалы. Жана прокурорлорду айтып кетпедимби? Мен СИЗОдо турганда 2 жолу мынакей. Прокурорлордун бардыгы келет текшерип. Калп эле текшерип келет. Алардын бардыгы жалган, коррупциялашкан прокурорлор. Алар келип туруп көздөрүн жумуп, эптеп-септеп бир нерсени айтмыш болот дагы басып кетет. Буга окшогон канчалаган биз бир топ мамлекеттик парламенттик комиссияларды түзгөнбүз. Алар дагы эч кандай жыйынтык чыгара алган эмес. Бир эле ушул маселе эмес, бардык маселелер боюнча, чек ара маселеси болобу, же болбосо башка маселелер боюнча болобу, мынакей 30 жылдын ичинде карагыла, бир дагы комиссия мамлекетте системалуу өзгөрүү жасай алган жок. Жана мен айтып атам ошон үчүн. Биз эгемендүү коомдук мамлекеттик комиссия түзүп бул маселени чечели деп атканымдын түпкү маңызы мына ушул жерде жатат. Мен силерге бир маалыматты айтып кетейин. Жылына эл аралык уюмдар жылдык мониторинг деп коет. Мен ушул кайра-кайра түрмөгө отуруп алып, ушунун бардыгын жакшы билип калдым. Эл аралык уюмдар менен чогуу Кызыл Крест, бейөкмөт уюмдар, мисалы Төлөкан Исмаилова, Азиз Абдурасулова, Рита Карасартова окшогон адамдар түрмөлөрдүн бардыгын жылына бир жолу текшеришет. Түрмөнүн ичинде абал кандай? Бардык түрмөдө отургандар менен сүйлөшөт, жана анонимдик алар суроолорду берет. Атайы кагаздарды алып келип, атыңды жазбай түрмөдө отурганда, түрмөдө болуп аткан окуялардын бардыгын жазып, кемчиликтерин айтып бересиң. Мына ошентип түрмөдө кандайдыр бир деңгээлде тартипти сактаганга, түрмөдөгү абалды бир аз оңдогонго мүмкүнчүлүк болот. Ошол мониторингде жылына эл аралык уюмдардын, биздин бейөкмөт уюмдардын мониторингинде абал бир аз оңолот, бийлик коркот, түрмөнүн жетекчилери коркот дагы,
ошентип бир аз тартип кармалып турат. Бардык түрмөлөргө, бардык СИЗОлорго ошол эл аралык мониторинг менен бейөкмөт уюмдар кирген. Өткөн жылы, мынакей мен силерге басып айтып коеюн. Өткөн жылы УКМК өзүнүн түрмөсүнө ошол мониторингдик группаны киргизбей коюшкан. Дагы бир жолу басып айтам. Угуп койгула, Садыр сага айтып атам, Камчы сага айтып атам. Мамлекеттик уюмдун жетекчилери силердин баарыңарга айтып атам. Өткөн жылы УКМКнын жетекчилери эл аралык мониторингдик топту УКМКнын түрмөсүн текшерүүгө киргизбей коюшкан. Бул факт, бул далил, бардык эл аралык уюмдар, бардык жарандык уюмдар билет. Мына маселенин бардыгы иттин өлүгү мына ушул жерде жатат. Эмнени жашырышкан, эмнени айткысы келген эмес, эмнени көргүзгүсү келген эмес. Бул аябагандай маанилүү маселе болуп эсептелет. Бул мамлекет баарыбыздын мамлекетибиз. Бир эле президент менен Камчынын мамлекети эмес. Экөө тең айтып калат, биз силерден өткөн, бизден өткөн патриот жок деп. Мен айтат элем, мен силерден өткөн патриотмун. Ушинтип бардыгыбыз айтсак болот. Бардыгыбыз Кыргызстандын патриотубуз деп айтсак болот. Бирок бардыгыбыздын бир маселебиз бар. Мамлекетти системалуу өзгөрүүгө алып келишибиз керек. Бир адам башкарган, бир адамдын каалаганы эмес. Биз талашып, тартышып, ошол системалык комиссия түзүп, өзгөрүүгө алып келе турган болсок, анда Кыргызстанда түрмөлөрдө адам өлбөй турган болот. Эртең Камчы түрмөгө түшүп калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Эртең Садыр түрмөгө түшүп калбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Же болбосо кайсы бир мамлекеттик чиновниктер эч ким түрмөгө түшпөйт деп кепилдик бере албайт. Азыр түрмөдөн чыгып президент болгон, президенттиктен чыгып түрмөгө келген, кирген заман болду бизде. Ошондуктан түрмө, жанагы эле мен айтып аткандай, мыйзамдын негизинде, эл аралык уюмдардын талабынын негизинде, адамдын гумандуулугунун негизинде түрмөдөгү адамдардын коопсуздугун, адамдык, гумандык шарттарды биз мамлекет түзүшүбүз керек. Мамлекет кимдир бирөөнү түрмөгө камагандан кийин анын жоопкерчилигин мамлекет өзүнө алышы керек. Коопсуздук маселесин, тамак ашын, бардык шарттарын мамлекет өзү түзүп бериши керек. Суроолор барбы? Мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Өткөн жылы Кыргызстанда мынакей Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча, мына бул бакытка дагы тиешелүү. Өткөн жылы май айында ошол Марат Казакбаевдин өзү жазып эл аралык уюмдарга бериптир. Мени УКМКдан СИЗОго которобуз деп коркутуп атышат. Бул чындык. Анткени чын эле УКМКдан СИЗОго которобуз деп коркутушат. Анткени УКМКнын түрмөсү мурда ошол тартиби бар, коркунучтуу эмес деп эсептелчү. УКМКда отургандарды биринчи СИЗОго которобуз деп коркутушчу. Мени да ошентип коркутуп атышып, УКМКга камайлыбы, же болбосо СИЗО 1ге камайлы деп атышып, мен макул болбогондон кийин, бийликтин шартын кабыл албай койгондон кийин, ар намысымды сатпай койгондон кийин мени биринчи СИЗОго камашкан. УКМКда ошентип коркутушат, Маратты бул айтканы чын. Мен түрмөнү өткөн адам катарында билем. Дагы бир нерсени айтыптыр. Мени адвокатымды алмаштыр деп коркутуп атат. Алмаштырбасаң биз сени которобуз деп атат деп ушуну айтышкан. Бул дагы чындык. УКМКнын ичинде өздөрүнүн дежур адвокаттары бар. Өздөрү менен иштеген адвокаттар бар. Муну эл аралык уюмдар дагы жазыптыр. Мен эл аралык уюмдардын отчетуна муну дагы окудум. Ошол эл аралык уюмдардын отчетлорунда жазылып атат. УКМК менен иштеген кээ бир адвокаттар прокурорлор менен УКМК менен тыгыз иштешет. Алар өздөрүнүн клиенттерин, камалып аткан адамдын кызыкчылыгын эмес, тетирисинче прокурорлор менен УКМКнын кызыкчылыгын коргогонго аракет кылышат дагы, өзүнүн клиенттеринин кызыкчылыгын коргобой коюшат деген бул дагы эл аралык уюмдардын отчеттору бар экен. Муну дагы окуп чыктым. Мына ушунун баардыгын карап отуруп, мен дагы эле жыйынтыкка келип атам. Биз мамлекетте УКМКда системалуу, маанилүү өзгөрүүлөрдү жасашыбыз керек. Дагы бир, бул абалдан кантип чыгабыз? УКМК биздин традициялык, тарыхый, эң оор, эң мамлекетти көзөмөлдөгөн, мамлекетти алдыга жылдырбаган уюмдардын бири болуп эсептелет. ВЧК, КГБ, азыр мынакей ГКНБ деген бул биздин трагедиябыз. Бул биздин мамлекетибиздин азыркы күндө мындай алдыга жылдырбай, адам укугун бузуп, эркиндиктерибизди бузуп,
болбогон ар кандай жасалма кылмыш иштерин ачып, саясатчыларды, жарандык коомду, активдүү жарандарды, билимдүү адамдарды камакка алып коркутуп аткан уюмдардын бири ушул болуп эсептелет. Эгерде мамлекетте УКМК эркиндикти, адам укугун камсыздоого жол бербей турган болсо, анда биздин мамлекетибизде маанилүү өзгөрүү болбойт. Биз УКМКны сөзсүз түрдө реформа жасашыбыз керек. Азыр мага бир суроо болуптур, ошол суроодон кийин ошол УКМКнын реформасы кандай болуш керек? Мен ошол жөнүндө айтып берем. Мага суроо берип атат, Равшан, кто следующий? Бизге ошону айтып коюңузчу дейт. Аябагандай маанилүү суроо. Мынакей Марат Казакбаев УКМК өлтүрүп тынды. Бүгүн Бакыт мырзаны УКМК өлтүрүп тынды. Мындан кийин ким болушубуз керек дегенде, анда бизде көптөр ойлошу мүмкүн. Ал мен эмес депчи. Ар кимиңер болуп калышыңар мүмкүн. Анткени мен жана айтып кеттим. Түрмө менен ооруканадан эч ким гарантияланган эмес. Азыркы күндө жаңы бийлик келгени, өзгөчө камчы УКМКны алганы, мен бул боюнча көп айтып атам. УКМК мамлекеттеги күч структурасы. Эң маанилүү күчтү колдонгон мыйзам тарабынан ушул УКМК болуп эсептелет. УКМКнын үстүнө камчынын агрессиялык, жаш кезде кандайдыр бир реализацияланмаган балалык мүнөздөрү, кандайдыр бир деңгээли маданияты, ушул баса калам, мен күч менен бардыгын чечишим керек деген мүнөзү УКМКнын үстүнө келип отурду дагы, күч колдонуу структуранын үстүнө дагы жанагындай агрессияны, күч колдонууну жакшы көргөн адам жетекчилик кылып калды. Мына маселенин баары бүгүнкү күндө ушул жерде жатат. Ошон үчүн УКМКда адамдар өлө баштады. Ошон үчүн чек арада чатактар көбөйдү. Анткени чек арада дагы ушул УКМК менен анын жетекчисинин институционалдык жана персоналдык мүнөзү биригип туруп, биз көбүрөөк агрессияга кете баштадык, көбүрөөк провокацияга кете баштадык. Ошонун негизинде чек арада чатактар башталып атат. Ошонун негизинде мамлекеттин ичинде камоолор, дестабилизация, кустуруу саясаты, бардыгыңарды коркутам, бардыгыңарды көзөмөлдөйм деген саясат мамлекетте үстөмдүк кыла баштады. Бул коркунучтуу саясатка айланды. Бул бир эле биздин элибизде эмес, бир эле мамлекетте эмес. Эгерде камчы өзү акыл эси боло турган болсо, камчыны дагы туңгуйук алып барат. Камчыны дагы эртели кеч трагедияга алып келе турган саясат болуп эсептелет. Анткени бул саясат мындан ары башкаларды коркута албайт. Мага окшогон саясатчыларды, жарандык коомду, массалык маалымат каражаттарын коркута албайт. Эми мындан ары ар бир камчынын туура эмес мүнөзү, жанагындай агрессиялык күч менен коркутуп, мушташ менен баса калып жеген деген мүнөзү ГКМБ менен бириккендеги өзүнө зыян алып келе берет. Мындан аркы анын кадамдарынын бардыгы өзүнө кыйынчылык алып келет, өзүнө трагедия алып келет. Акырында ошол камчы өзүн өзү жей турган болот. Өзүнө өзү проблема жаратат. Мынакей бардыңар көрүп атасыңар, камчы мындан ары ийгилик эмес. Камчы мындан ары жалаң трагедияга кетет. Камчынын ар бир кылган кадамы өзүнө келип сайыла турган болот. Кимди камаса дагы кайсы бир убакта ал кыйналышы мүмкүн, камалган адам, куугунтукталган адам, мага окшоп куугунтуктап атышканда бир туугандарыңды, жакындарыңды, жардамчыларыңды, балдарыңды, үй бүлөңдү куугунтуп атканда кыйналасың. Бирок чыдаганга аргасыз болосуң да. Бирок мындан ары камчынын агрессиялык мүнөзү, баса калуу мүнөзү өзүнө кете баштайт. Өзүнө кыйынчылык алып келе баштайт. Бирок ошону менен бирге башка адамдарга дагы сөзсүз түрдө кыйынчылыктарды алып келет. Ошон үчүн биз коомчулук, саясатчылар коркпостон башыбызды көтөрүп, анткени бардык авторитардык бийлик, бардык УКМКнын жетекчилери бир гана учурда күчтүү боло алат. Силер баарыңар билишиңер керек. Эгерде биз корко турган болсок, алардын энергиясы, мисалы машина бензин менен жүрөт да, самолет топливо менен жүрөт, солярка менен жүрөт. Ошол сыяктуу эле авторитардык бийликтин, агрессиялык бийликтин бардыгын күч менен чечем деген жетекчилердин күчү ошол биздин коркуу сезимибизде турат. Биз канчалык корко турган болсок, алар ошончолук өздөрүнө көп мүмкүнчүлүк берет. Алар ошончолук күчтүү болот. Ошон үчүн биз жарандар коркпошубуз керек. Мен баарыңарды коркпогонго чакырам.
Барыңарды, башыңарды көтөргөнгө чакырам. Өйдө карагыла, коркпогула. Туура сөзүңөрдү айткыла. Жок дегенде лайк басып тургула. Жок дегенде түрткүлөп бизге окшогон саясатчыларды адилетсиз мамиле кылып атат бийлик. Ушул саясатчылар туура айтып атат. Ушул жок дегенде бир мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү уюштурганга, үстөмдүк кылганга, ушуларды бир колдоп туралы да биздин артыбызда туруп турула жок дегенде. Ошондо биз азыркы зөөкүр УКМКнын жетекчисин, зөөкүр УКМКнын бийлигин биз токтото алабыз. Канчалык эртелек токтото турган болсок, мамлекетте ошончолук трагедиялар аз болот. Ошончолук мамлекетибиз эркин болот. Ошончолук мамлекетибиз өнүгө баштайт. Жумуш орундары түзүлөт. Экономикабыз өнүгөт. Канчалык УКМКга биз басымга жол бере турган болсок, коркуп жатып кала турган болсок бардыгыбыз, ошончолук камчыга окшогон адамдар көбөйөт. Камчынын энергиясы, камчынын күчү силердин корккондугуңарда. Канчалык коркпогон жарандар көп боло турган болсо, камчы эч ким. Ал корккон адамдардын гана башына мине алат. Коркпогон адамдар аны башына мингизбейт. Башыңарга мингизбегиле. Башыңарды өйдө көтөргүлө. Бардыгыңар туура сөзүңөрдү айткыла. Токтоткула. Бийлик эркиндигибизди сактайлы. Адам укугун сактайлы. УКМКнын ишине адамды алып кирип өлтүрбөйлү деп бардыгыңар айткыла. Бул силердин мамлекетиңер. Бул силердин келечегиңер. Бул силердин бала чакаңардын келечеги. Бир эле меники эмес. Күрөшүп аткан кээ бир саясатчылардык эмес. Жарандык коомдун гана өкүлдөрүнүн эмес. Бул баарыбыздын мамлекетибиз. Камчыга окшогон зөөкүрлөргө УКМКны пайдаланып, мамлекеттин ресурсун пайдаланып, мамлекеттин агрессиясын, күчүн пайдаланып, өзүңөрдү басмырлаганга, коркуттуганга, камаганга мыйзамсыз, адилетсиз жол бербегиле. Жок дегенде каршылык көрсөтүп, туура сөзүңөрдү айтып турушуңар керек. Бул аябагандай маанилүү. Биз ошондо гана жакшы мамлекет кура алабыз. Дагы бир суроо бар экен азыр. Али Асланов дейт, уурулар, коррупционерлер боштондукта. Жөнөкөй эл өз пикирин айткандар каза болуп түрмөдө жатат дейт. Мен толугу менен кошулам. Мынакей УКМК кустуризация дегенди чыгарды. Кустуризациянын жыйынтыгы кандай болду? Эч кандай жыйынтык жок. Мен жана айтып кеттим, эл аралык ушул коррупциянын деңгээлин изилдеген уюмдардын иликтөөсү боюнча азыркы УКМКнын коррупция менен күрөшүнүн жыйынтыгы бир дагы ийгилик алып келе алган жок. Баары тетири кетти. Күндөн күнгө коррупция менен күрөшүүнүн деңгээли жылдан жылга начарлады. 2 жылдын ичинде 2-3 пункттан биз начарлап, улам артка кетип атабыз. Ошондуктан коррупция менен күрөш деген азыркы камчы менен УКМКнын айтып атканы бул жомок. Бул алдап атат. Эч кандай коррупция менен күрөш болгон жок. Өздөрүнүн жакындары түрмөгө түшсө чыгарып кетет. Мынакей барыңар байкасаңар, өздөрүнүн жакындары чыкса, түшсө бат эле чыгарып кетет. Алар ооруп калат. Же болбосо бир шылтоо табат. Өздөрүнүн контролдогон соттор аркылуу түрмөдөн чыгарып алат. Ал эми өздөрүнө жакпагандарды бардыгын түрмөдө кармап отурат. Мени 2 жолу түрмөгө камашты. Менин телеканалымдын директорун эч кандай күнөөсүз 4 айдан бери түрмөдө кармап отурат. Мынакей жанагы президент Жапаров айтып кетпеди, 97% министрлер менен депутаттар алыптыр деп айтып, бирок депутаттар менен министрлер жооп берген жок. Мынакей бир жөнөкөй катардагы банкирди түрмөгө камап, УКМК ошол банкирди өлтүрүп тынды. Ушул саясат маанилүү. Эгерде силер биз жаран катарында, саясатчы катарында ушул сөздөрдү көбүрөөк айта турган болсок, анда туура болот. А эгерде айтпай турган болсок, анда күндөн күнгө басым, зөөкүрлүк, адилетсиздик күчөй берет. Эгерде суроолоруңар болсо дагы жаза бергиле, суроолоруңар жок болсо мен өзүм оюма келген нерселерди улам силерге айтып турам. УКМКнын реформасы кандай болуш керек? Бул дагы аябагандай маанилүү. УКМК деген бүгүнкү күндө мен айтып кетпедимби? Мамлекетибиздин 75%-ин азыр камчы башкарып атат. Садыр мен ойлойм бир 30%-ин башкарып атат азыр. Негизги бийлик камчыда жана УКМКда. Эми мейли башкаргыла, мейли башкарсын, каршылыгыбыз жок. Бирок мамлекетте адилеттүү башкаруу болуш керек да. Баса калып эле камай берип, анан түрмөгө киргизип алып өлтүрүп коюп,
Жакындарын чыгарып жиберип өздөрүн жакпагандарды түрмөгө камап отурган, бул туура эмес болуп калат. Адилеттүүлүк баарыбыз үчүн адилеттүү болуш керек. Ошон үчүн биз УКМКнын реформасын баарыбыз талап кылышыбыз керек. Мен 20 жылдан бери УКМКнын реформасын талап кылып келатам оппозициялык саясатчы катарында. УКМКнын ичинен биринчи кезекте коррупция менен күрөшүү функциясын УКМКдан алып, президент Садыр, мен сага кайрылам. Коррупция менен күрөштү президенттин алдына коелу. Бардык дүйнөдө, мынакей Украинада, Молдовада, Грузияда коррупция менен күрөшүү агенттиктерин бардыгы президенттердин алдында өзүнчө эгемендүү уюм болуп эсептелет. Бул биринчи кадам болмок реформага. Экинчи кадам, УКМКнын ичинен тергөөлү бөлүшүбүз керек. Анткени УКМК өзү иш козгойт, өзү маалымат чогултат, өзү угат, өзү тергейт, өзү камайт, өзү соттойт. Ой, мындай болбойт да. УКМК мамлекеттин ичинде мамлекет болуп калып атпайбы? Жанагы 75% бийликти ушу УКМК алып алды дегеним ушул болуп атпайбы? УКМКнын ичинен экинчиси тергөөнү бөлүп чыгалы. Тергөө комитетин өзүнчө болуш керек. Анткени тергөө эгемендүү боло турган болсо, мисалы, камчы бирөөнү камагысы келди. УКМК бирөөнү камагысы келди. Алар маалымат чогултуп, тергөөчүгө алып келет. Азыр кандай болуп атат? Өздөрү маалымат чогултуп камайбыз деп тергөөчүгө алып келет, тергөөчүгө команда берет, өзү кама деп. Анан алып келип камап иштеп атат. А эгер тергөөнү өзүнчө биле турган болсо, тергөө комитети деп, мисалы, Россияда следственный комитет башында Бастрыкин турат. Эгерде биздин көпчүлүк элибиз Россияны жакшы көрөт, мен Россиянын үлгүсүндө айтып берейин. Тергөө комитети өзүнчө болот дагы, жанагы УКМК чогултуп келген маалыматты тергөө комитети карайт. Карап көрөлү. Ал эгемендүү да өзүнчө баш ийбейт УКМКга. Алар айтат, жок, бул жериңерде далилдериңер жетишпей атат. Дагы далил чогулткула. Мен кылмыш ишин козгой албайм. Мен бул адамды камай албайм деп баш тартып коет. Азыр болсо булар баардыгы чампалашып алган минтип. Чампалашып алып туруп эле өздөрү маалымат чогултуп, өздөрү камап, өздөрүнүн СИЗОсуна кармап, өздөрүнүн сотторун алып барып өздөрү менен соттотуп, ошо менен каалаганын кылып, камчы бардык мамлекетти, бардык укук коргоо органдарын башкарып жатып калды. Бул туура эмес, бул адилетсиз. Экинчи реформадагы маанилүү багыт бул тергөө комитетин өзүнчө бөлүшүбүз керек. Жана айтып кетти, биринчи коррупция менен күрөшүүнү өзүнчө бөлөлү, тергөө комитетин өзүнчө бөлөлү. Үчүнчүсү, УКМКнын үстүнөн көзөмөл керек. Бүгүнкү күндө УКМКнын үстүнөн адатта дүйнөдө парламент көзөмөлдөйт, коом көзөмөлдөйт. А эмне болуп калды? Бүгүнкү күндө парламенттин үстүнөн камчы көзөмөлдөп атпайбы? Парламентке жабык заседание өткүзүп, азыр кээ убакта жабык заседание өткүзүп, депутаттардын бардыгын жаш балдарда урушуп, жаш балдарда команда берип, бардыгынын оозун ачырбай камчы кармап отурат. Адатта дүйнөдө демократиялык жакшы өлкөбүз болобуз дей турган болсок, анда УКМКнын үстүнөн парламент көзөмөлдөшү керек. УКМК берде турса, анын үстүнө парламент туруш керек. А бизде тетири болуп парламенттин үстүнө УКМК туруп албады бар. Үчүнчү реформадагы маанилүү багыт УКМКнын үстүнөн парламенттик көзөмөлдү күчөтүү. Бул аябагандай маанилүү. Мынакей ушул 3 нерсени жок дегенде жакын убакта жасай турган болсок, анда УКМК бир топ оңолот, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук бир аз жогору көтөрүлөт. Бул менен да маселе чечилбейт. Биз көп нерселер жасашыбыз керек. Бирок жок дегенде президент, Садыр, жок дегенде ушул кадамга бара турган болсок, анда мамлекетте бир аз адилеттүүлүк көбөйө баштайт. Ассаламу алейкум, Равшан аке. Бүгүнкү окуяга конкретно ким жооп берет деп мага суроо берип атат. Бүгүнкү окуяга күнөөлүү Марат Казакбаевдики боюнча мен мурда айтып бергем. Кимдер күнөөлүү экенин азыр бүгүнкү окуя боюнча айтып бере турган болсом, биринчи кезекте УКМКнын СИЗОсунун жетекчиси күнөөлүү. Түздөн түз ал юридикалык жактан ушул адамдын өлүмүнө ошол киши жооп берет. Экинчиси, УКМКнын жетекчиси Камчы Ташиевдин жоопкерчилиги бар. Анткени камоолордун бардыгы бүгүнкү күндө өзү айтып кетпеди өткөндө. Мен эртең менен туруп, кимдер камалып атат? Бардыгынын керек болсо история болезніне чейин карайм деп атат. Бул биринчи далил. Экинчиси, ал айтты. Мен Кыргызстанда орусча интервью бериптир, Лейла Саралаевага ал мынтип айтып атат. Я контролирую всех и вся.
дейт. Эгерде андай болсо, анда азыркы бакыттын өлүмү үчүн дагы Камчы Ташеевдин жоопкерчилиги аябагандай жогору. Эгерде ал бардык адамдарды, бардык процесстерди Кыргызстанда контролдой турган болсо, анда Камчы Ташеев күнөөлүү. Мен бүгүн Нурбек Токтокунов бир чоң пост жазды, маанилүү. Ал дагы ушинтип айтты. УКМКнын жетекчиси бүгүнкү күндө адамды алып кирип УКМКнын ичинен өлүп аткандан кийин, анда биринчи кезекте биз бул маселеге УКМКнын жетекчисин мүнөөлөшүбүз керек деп. Мен дагы кошулам. УКМКнын жетекчисинин жоопкерчилиги аябагандай жогору. Ошон үчүн биз оппозициялык бириккен демократиялык кыймыл мындан бир жума мурда бардык коомчулукка кайрылуу жасаганбыз, президентке кайрылуу жасаганбыз, убактылуу жана биз айтып аткандай эле коомдук мамлекеттик иликтөө жүргүзгөнгө чейин Камчы Ташеевди кызматынан кетирип тургула деп. Бирок тилекке каршы биз айтканды уккан жок. Мынакей бүгүнкү күндө Камчы Ташеев кызматынан кетпей тургандыгынан экинчи өлүмгө алып келди. Эгерде бул маселе дагы чечилбей турган болсо, мындай маселелер дагы башка жактан чыгат. Бул процесс кетти, бул процесс токтобойт. Жана мен айтып кетпедимби? Бул орусча айтканда случайность эмес. Бул жерде случайность болбойт. Бул системалуу нерселер кетти. Жана мен айтып кеткендей эле УКМК күч структурасы бардыгын башкарган, бардыгын көзөмөлдөгөн, бардыгын коркуткан, бардыгын камаганга аракет кылган. Ошонун үстүнө, күч структуранын үстүнө камчынын деңгээли, адамдык деңгээли, бардыгын күч менен басам, бардыгын күч менен коркутам, бардыгын көзөмөлдөйм, бардыгын мен чечем деген мүнөзү, маданий деңгээли кошулду дагы, мына ушул процесс жүрүп кетти. Бул процесс токтобойт. Ошондуктан мен ойлойм, президент эгерде түшүнө турган болсо, биз оппозиция айтып аткан сунуштарды кабыл алыш керек. А эгерде кабыл албай турган болсо, мен саясатты жакшы билген адам катарында так айталам. Мындай проблемалар көбөйөт. УКМКдан чыгат, Ички иштер министрлигинен чыгат, чек арадан чыгат, мамлекетте дагы конфликттер пайда болот. Ошонун бардыгына билип койгула. УКМКнын жана Камчынын ролу, салымы аябагандай маанилүү болот. Бул процесс дагы жолу айтам, бул процесс токтобойт. Мен муну жакшы билем. Бул процесс мындан ары уланат. Ошон үчүн президенттен суранып, мен кайра айтып атам. Эгемендүү иликтөө жасайлы. Камчы убактылуу болобу, бирөтөлө болобу, кызматынан кетсин. Эгерде кетпей турган болсо мамлекетибизди, элибизди, баарыбызды болуп көрбөгөндөй трагедияга алып келет. Биздин алдыбызда Камчынын мүнөзү менен, УКМКны башкарган мүнөзү менен, деңгээли менен бизди оор убакыттар, оор окуялар күтүп атат. Бул технология, бул саясий процесстер, бул саясий прогноздор. Ошондуктан али да болсо кеч эмес. Садыр, Камчыны кызматынан кетиришиң керек. Бул аябагандай маанилүү маселе. Бул сенин кызыкчылыгың президент катарында. Сенин президенттигиңдин маселеси. Камчы сенин досуңдан билип билбей, түшүнүп түшүнбөстөн туруп, бүгүнкү күндө сага көп зыян алып келген адамга айланып калды. Өзүнүн мүнөзү менен, көз карашы менен, агрессиялык характери менен бүгүнкү күндөн баштап Садыр сенин президенттигиңе Садыр Камчы сенин президенттигиңе шек келтирген досуң эмес, сенин оппонентиңе, сага зыян алып келе турган мамлекеттик кызматчыңа айланды. Ушуну мынакей ачык айтып атам алдыңда. Эгерде ушул мен айтканды укпай турган болсоң, анда карап тургула. Мындан ары мындай проблемалар көбөйөт. Улам бир жерден жарып чыгып берет. Муну эч ким көзөмөлдөй албайт. Анткени мен айткандай эле, бул проблемалар Камчынын мүнөзүнөн, агрессиялык күч колдонуу менен чечем маселенин бардыгын деген мүнөзүнөн келип чыгып атат. Ошонун уландысы. Ошон үчүн Камчы мындан ары Садырга президент катарында зыян гана алып келет, кыйынчылыктарды гана алып келе турган УКМКнын башчысы болуп калды. Дагы бир суроо бар экен. Кустуризация соттун чечими менен болуш керекпи? Же тергөө ишинде да боло береби дейт. Кустуруу маселеси дүйнөнүн бардыгында сот менен чечиле турган маселе. Ачык, айкын чечиле турган маселе. Бирок тилекке каршы кустуруу маселесин Камчы жеке менчигине айлантып алды. Байкасаңар, өзү чечет, өзү баасын берет, сен мынча төлөйсүң, анан кийин чыгарабыз деп. Өзү мактанып айтып атпайбы жанагы? Мен райымга мынча төлөйсүң деп айттым, анан кийин анча төлөйсүң деп айттым. Мынча төлөп койсо биз чыгарып коебуз дегени, ошол жанагы мен айтып аткандай эле өзү сот, өзү прокурор,
өзү тергөөчү, өзү оперативник, өзү президент болуп алды. Мына ошонун жыйынтыгында кустуризация мамлекетке эч кандай коррупция менен күрөшүүдө системалуу салым кошо алган жок. Кустуризациядан түшкөн акчанын каяка кетип атканын эч ким билбейт. Эмне болду эч кимибиз билбейбиз. УКМКнын жетекчиси катарында УКМК азыр бардык жерде офистерди ачып атасыңар. Бизге офистер керекпи? Бизге азыркы күндө офис эмес, бизге түрмөдө жаткан адамдарыбыздын коопсуздук маселеси маанилүү. Бизде мамлекетибизде адамдардын эркин коркпой сүйлөй алганы маанилүү. Биздин мамлекетибизде баса калып саясатчыларды, жарандык коомдун өкүлдөрүн, журналисттерди камаган эмес, алардын эркин жүрүшү маанилүү. Биздин чек арабыздын тынч болушу маанилүү. Биздин мамлекетибиздин стабилдүүлүгү маанилүү. Тилекке каршы камчы УКМК биздин мамлекетти дестабилизацияга алып келет. Күндөн күнгө ушул процесстер көбөйүп барат. Ошон үчүн дагы бир жолу айтам, кустуризациянын жыйынтыгы чыккан жок, ал эч кандай ийгилик алып келе алган жок, жана ийгилик алып келбейт, ал мыйзамсыз болуп калды. Мен ойлойм, кийинки бийликтер азыр болбосо дагы кустуризация маселесин кайрадан карайт. Ал жерде көп адамдардын кайрадан жоопкерчилиги бар. Бул маселе келечектеги азыркы бийликке чоң проблема жарата турган маанилүү бир маселелердин бири болуп эсептелет. Дагы бир суроо бар экен. Равшан кабыргасы сыныптыр деп атат. Бир тууган айтты. Демек, бул киши колдуу болду десек болобу дейт. Мен түрмөнү аябагандай жакшы билем. Жана айтып кетпедимби? Бир туугандар айтып атса, эгерде эгемендүү биз соттук медициналык экспертиза жасасак, жакшы болмок. Ошондо андан дагы көбүрөөк маалымат чыкмак. Мен соттук медициналык экспертиза жасап ийгиликке жетебиз деп айта албайм. Анткени соттук медициналык экспертизаны дагы УКМК басып алган. Барыңар билип койгула. Алар дагы каалагандай экспертиза чыгарып берет УКМКга. Анан мен азыр экспертиза жасашыбыз керек, анан жыйынтыгы чыгат деп айта албайм. Анткени айтып кеттим, экспертиза толугу менен камчынын көзөмөлүндө, УКМКнын көзөмөлүндө. Бир гана эгемендүү башка мамлекеттен келген экспертиза жасап, ошолор айта турган болсо, анда так болмок. Анда мен ишенимдүү түрдө айтмакмын, сабап өлтүрүп койду деп. Бирок бүгүн бир тууган айтып атса, анда биз кандайдыр бир деңгээлде ал адамга ишенишке туура келет. Себеби мен жана бекер суроо берип аткан жокмун. Эмне үчүн? Бүгүн эртең менен өлө турган болсо, кечээ күнү Бакытты экинчи этаждан подвалга которгон. Бул аябагандай маанилүү маселе. Мына ушул маселени келечекте азыр болбосо, мен азыр адилеттүү иликтенет деп ойлобойм, ишенбейм. Келечекте бул маселе иликтенет сөзсүз түрдө. Мына ошондо чындыкка жетсек болот. Бирок жана кабыргасы сынды деп бир туугандардын айтып атканына мен ишенем. Көк денелеринде көк бар экен деген ишенем. Бул сөзсүз түрдө бизде кандайдыр бир ага күч колдонгон деген күмөн жаратууга түрткү болот. Бирок жыйынтыгында келип, эгемендүү экспертиза кылсак, анда толугу менен чыкмак. Экспертиза жок, ошондуктан биз азыр так айта албайбыз. Дагы бир суроо болуп атат, ФСБнын ролу бизде барбы деп. Бул маселеде. Мен бул маселеде ФСБнын ролу бар деп айта албайм. Бирок жалпысынан биздин УКМКнын ичинде ФСБнын ролу аябагандай чоң. Эгерде силер эстеп көрсөңөр, 2000 жаңылбасам 2012 жыл, 2011 жылы ал убактагы президенттик аппараттын жетекчиси Эмил Каптагаев жана ошол убактагы ГКНБнын башчысы Кеңешбек Дүйшөбаевтер айтып чыккан. Биздин КГБнын, ГКНБнын ичине ФСБнын бардыгы толуп алыптыр деп. Алар интервью беришкен. Мына ошол интервьюлардан кийин мен дагы ишене баштадым, мен дагы билем. Биздин ГКНБ ФСБ менен жакын иштейт. ФСБ көзөмөлдөйт. Мисалы, мен ойлойм, азыр жана мен телеканалымды жапканда, мен телеканалымды камаганда дагы директорум. Биз ошол Украина боюнча бир маселе, болбогон маселе чыгарган үчүн камап түрмөдө бизге азыр аябагандай чоң басымдарын жасап атат УКМК. Мына ошонун артында менин күмөнүм бар. Ошол УКМК эмес, ошол ФСБ турат деген.
мына ушул маселеде турушу мүмкүн. Ал эми бүгүнкү бакыттын маселесинде, бакыттын УКМКнын ичинен өлгөн маселесинде Россиянын ФСБсы турат деп мен айта албас элем. Мен ойлойм, биздин азыр көп убакта жанагы ГКМБ бир маселелер боюнча айтып калып атпайбы? Мына бүтүн Кыргызстан боюнча тийишип деги айтып атат. Ооба, мүмкүн бүтүн Кыргызстандын кандайдыр бир иштери туура эмес болушу мүмкүн. Анан кийин кээ бир убакта теги жарандык коомго тийишип калып атат, шпиондор, анан кийин жанагы Марат Казакбаев боюнча биздин проблемабыз бүгүнкү күндө УКМКнын өзүнүн ичинде. Анткени жана айтып кетпедимби? УКМКнын ичинде деп Эмил Каптагаев ал убактагы аппараттын жетекчиси, президенттин аппараттын жетекчиси, Кеңешбек Дүйшөбаевдер 2010-жылдары эле айтып чыгышкан. УКМКнын бардыгын ФСБ көзөмөлдөйт экен деп. Эгерде УКМКны ФСБ көзөмөлдөй турган болсо, анда биз каяктагы шпионаж жөнүндө айтабыз? Каяктагы чыккынчылык, саткынчылык жөнүндө айтабыз? Андай маселе болушу дагы мүмкүн эмес да. Бүт УКМКбыздын бардыгын ФСБ көзөмөлдөп отура турган болсо. Мына ошол интервьюну эгерде Google'га кирип берип издей турган болсоңор, Эмил Каптагаевдин, мен ойлойм, баарыңарды өзүңөр таап окуп чыгасыңар, көрөсүңөр. Дагы бир суроо бар экен. Камчыбек Ташеев жетектеген УКМК максаттуу түрдө атайлап Кыргыздын төбөсү көрүнүп келе жаткан билимдүү жана адиспей жарандарын камоо жана жазалоо саясатын тандап алгандай. Сиздин оюңуз кандай дейт? Эгерде тарыхый түрдө ошол 17-жылдардан баштап ошол ВЧКлардын убагынан бери ала турган болсок, анда Гүззат айым суроо бериптир мага. Гүззат айымдын айтканы туура. ВЧК, КГБ, ГКМБ биринчи кезекте кимдерди жок кылып келген? Биринчи кезекте кылмышкерлерди эмес, биринчи кезекте террористтерди эмес, албетте аларды да карайт. Анткени бул алардын өзүнүн функционалдык милдеттери болуп эсептелет. Бирок биринчи кезекте алар бийликке жакпаган адамдарды куугунтуктап келген. Мисалы мынакей Сахаровду Советтер Союзунун убагында Россиядан, Советтер Союзунан ким кууп чыккан? КГБ кууп чыккан Сахаровду. А Сахаров деген дүйнөгө белгилүү илимий физик болгон. Советтер Союзунун убагында Солженицинди Советтер Союзунан ким кууп чыккан? КГБ кууп чыккан. Ал эми кийин Солженицин Нобель сыйлыгын алып, Путин бийликке келгенден кийин кайра Солженицинди Америкадан алып келип, аябагандай сыйлап, кастарлап, ал Россияда өлдү. Бул Советтер Союзунун тарыхынан кичинекей гана бир үзүндүсү. Ал эми биздин бийлигибизди карай турган болсок, мынакей мен бийликти сындаганым үчүн кайра мени камап атышат. Ошонун бардыгынын башында УКМК турат. Бийлик турат. Ал эми Россияда азыр мынакей, Россияда карасаңар, бийликке жакпаган, бийликке кайсы бир деңгээлде сын айтып койгон илимпоздордун бардыгы шпионаж менен, измена родина менен соттолуп атат. Мына бизде дагы азыр ким бийликке жакпайт, УКМКга жакпайт, бардыгына ушул акыл эстүү, билимдүү, мүнөзү бар, бийликке кандайдыр бир деңгээлде көз карашын айта алган адамдардын бардыгын УКМК камаганга, коркутканга, жок кылганга аракет кылып атат. Жана мен ошон үчүн айтып кеттим да, урматтуу көрүүчүлөр, жакшы мамлекет куруу бул баарыбыздын милдетибиз. Садыр менен камчы патриот болсо, мен алардан өткөн патриотмун. Мен алардын сөзү менен айтайын. Силер алардан өткөн патриотсуңар. Бирок биз бардыгыбыз жакшы мамлекетти талашып, тартышып, диалог аркылуу, мамлекеттик бийликтин ачыктыгы, УКМКнын үстүнөн көзөмөл, эркиндиктерди, адам укугун сактоо менен гана жакшы мамлекет кура алабыз. Эгерде УКМК алып келип эле баарыбызды баса калып камай бере турган болсо, бардыгыбызды коркута бере турган болсо, анда жакшы мамлекет курулбайт да андай жерден. Аны Советтер Союзунун тарыхы көргөзбөдүбү бизге? Советтер Союзу талкаланып, КГБ башкарган. Жок болбодубу? Ошондуктан биз дагы УКМКны мамлекетибизди башкарганга жол бербешибиз керек биз барды. Биз мамлекетти баарыбыз башкарышыбыз керек. Мамлекетте президентти көзөмөлдөйлү, өкмөттү көзөмөлдөйлү, жергиликтүү бийликтерди, мэрлерди өзүбүз шайлайлы, бийликке сын айталы, бийликке тынч митингтерге чыгалы. Мына ушундай мамлекет жакшы мамлекет болот да. Анан УКМК бардыгыбызды эле баса калып берсе андай болбойт да. Андай мамлекет жаман мамлекет болот да. Мен мына болгон саясатчы катарында ушу менен күрөшүп келатам. Ушул багытта айтып келатам силердин бардыгыңарга. Бийликтин троллдору болобу, бийликтин кошоматчылары болобу, жамандай бергиле, бирок сунуш бергиле.
суроо бергиле, идея менен күрөшкүлө. Сен акмаксың деген өтпөйт. Адатта троллдор ошентип айтат, фейктер айтат. Сен акмаксың, сен фонд космосчуда иштегенсиң, сен Майран эжеңе кызмат кылгансың, сен Акаевка кызмат кылгансың, сен Американын шпионусуң деген бул троллдор менен фейктердин сөздөрү. Ал эми идеянын деңгээлинде күрөшкөн адамдар, сунуш берген адамдар, бул маанилүү. Биз идея менен талкуулайлы, идея менен талашып тартышалы. Ошондой мамлекет гана жакшы мамлекет болот. Көптөр ойлойт, ушу саясат бул саясатчыларга гана тиешелүү деп. Жок, саясат баарыңарга тиешелүү. Саясат жумуш орундарын түзөт. Саясат фабрикаларды, заводдорду ачат. Саясат жакырчылык менен күрөшөт. Саясат жакшы билимди жаратат. Саясат жакшы медицинаны жаратат. Эгерде биз мамлекетибизде маанилүү саясий реформаларды жасай турган болсок, сот реформасын, бийликтин реформасын, эркиндиктердин, укуктардын реформаларын, түрмөлөрдөгү УКМКнын реформаларын жасай турган болсок, булар саясат. Мына ошолордун баардыгы айланып келип туруп экономикага таасирин берет. Эркин өлкөлөрдүн, демократиялуу өлкөлөрдүн экономикалары күчтүү болот. Алар бай болот. Алар адилеттүү болушат. Канчалык УКМК бизди баса турган болсо, канчалык бизди коркута турган болсо, ошончолук биздин келечегибиз күмөн болот. Экономикабыз өнүкпөйт. Биз артта кала беребиз. Ошон үчүн саясий, экономикалык, бийликтик, УКМКнын, соттун реформаларын жасашыбыз керек. Дагы бир суроо бар экен. Равшан байке, Ташиевди Жапаровдун ордуна койсо эмне болот? Сиздин көз карашыңыз кандай дейт? Эми Ташиевди Садырдын ордуна койбой эле бүгүнкү күндө ансыз деле мен жана айтып кетпедимби? Камчы УКМКнын биригип Кыргызстанда 75% бийликти ошолордун колунда бүгүнкү күндө. Менин болжолум боюнча. Текебаев айтчы, билесиңерби, жаңы Камчы менен Садыр бийликке келгенде айткан, Камчы мен жарым пашамын деп айтты. Мен айта албас элем Камчы жарым паша деп. Камчы жарым паша эмес. Камчы бүгүнкү күндө бийликтин көпчүлүгү анын колунда. 75% бийлик, мен ойлойм, бүгүнкү күндө анын колунда. Бүгүн мамлекетти Садыр башкарып аткан жок. Мамлекетти бүгүнкү күндө реалдуу түрдө Камчы башкарып атат. Ошондуктан жана айтып атпайсыңарбы, Садырдын ордуна Камчыны койсок кандай болот эле? Азыр айта берсеңер болот, мамлекетти Камчы башкарып атат. Мына ушул мамлекет Камчы башкарган мамлекет болуп эсептелет. Камчы башкарган мамлекетте эркиндиктер, укуктар жок эсе болду. Журналисттер түрмөгө камалып атат. Каршы турган адамдар түрмөгө камалып атат. Экономикабыз күндөн күнгө артка кетип атат. Жакырчылык күчөдү. Бүгүнкү күндө жакырчылык Кыргызстанда 38%ке жетти. Ар бир 4-үнчү жараныбыз жумушсуз. Экономика азыр мынакей бул жыл инфляция 17%ке чыгып атат. Бул азыркы прогноз катарында. Эттин баасы кайда кетип атат? Майдын баасы кайда кетип атат? Мына ушулардын баардыгы азыркы биздин мамлекеттик башкаруу моделибиздин экономикабызга, биздин жашообузга тийгизип аткан таасири деп айта берсек туура болот. Азыркы бийлик, мен айтам, реалдуу түрдө Камчынын колунда. Мен саясатчы катарында дагы билем. Анан биз эми саясатчылар сүйлөшүп калабыз. Саясатчылар сүйлөшкөндө деле Камчы өзү деле айтат экен көп эле жерлерде. Досторуна, жакындарына, мен бийликтин 75% менин колумда. 75% мен башкарып атам деп өзү деле Камчы айтат экен ошентип. Батырбек деген мырза суроо берип атат. Ташиевди кызматтан албаса дагы да алдыда өлүмдөр көп болот. Булар Бакиевдин заманынан да жаман болуп жатат. Булар каты кетип атат дейт. Мен бир атайлап ушу бийлик бирөөнү өлтүрүп атат деп айткандан алысмын. Мисалы Камчы бирөөнү өлтүрүп атат, же болбосо бийлик өлтүрүп атат. Жок. Бийликтин мүнөзү, бийликтин көз карашы, бийликтин көрөңгөсү бул ошол мамлекеттеги баардык нерсеге таасир берет. Жана мен айтып кетпедимби? Бекерден айтып аткан жокмун. УКМКнын үстүнө Камчынын мүнөзү келип бириккенде, мына ушул жерде бир оор процесстер кетти. Дегеним ушул. Мындан ары сиздин Батырбек мырза айтып атканыңыз туура. Атайлап өлтүрбөйт. Мүмкүн атайлап өлтүрбөйт. Бирок алардын мүнөзүнүн жыйынтыгында, көз карашынын жыйынтыгы, мамлекетти башкаруу стили мамлекетке улам көп трагедияларды алып келет.
улам көп кыйынчылыктарды алып келет. Чек арада кыйынчылыктар күчөйт. Анткени камчынын мүнөзү чек арада да кыйынчылыктарды жаратып койду. Жанагы бизди баса калам, коркутам, Равшанды мен деген жайлап чытайм деп мен досторум аркылуу айттырат. Мен деген тиги үй бүлөсүнүн баарын аңдып атам. Мен деген анын тигинисин баса калам деген камчынын мүнөзү Тажикстанга дагы таасирин берет. Ал жака да айтып атпайбы? Мен деген Тажикстанга көргүзөм, чек араны жаап таштайм. Мен деген аларга суу бербей коем. Алар ким болуп калыптыр? Биз деген байрактарды сатып алып атабыз деген мүнөз, мынакей күндөн күнгө ушундай нерселер биздин мамлекетибизге көбүрөөк трагедияларды алып келе баштайт. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Садырга кайрылганым ушул. Камчы достон бүгүнкү күндө Садырга президент катарында зыян алып келген адамга айланып калды. Мамлекеттик институттун башына туруп, президентке көп кыйынчылык алып келе турган адамга айланып калды. Ошон үчүн УКМКнын реформасы, камчынын бийлигин азайтуу азыркы күндө бир эле Садырдын маселеси эмес бул. Бул жалпы баарыбыздын маселебиз. Анткени камчы бир эле Садырга проблема, кыйынчылык жаратпайт. Ал бүт өлкөбүзгө кыйынчылык жаратат. Экономикабызга, жумушсуздукка, адам укугуна, түрмөлөргө мынакей көрүп атасыңар бардыгыңар. Укук коргоо органдарына, сотторго кыйынчылык жаратат. Мамлекеттер аралык кыйынчылыктар жарала баштайт. Чек арада кыйынчылыктар көбөйөт. Мына ушунун бардыгы укук коргоо органдарынын үстүнө камчынын куратору болуп, аларды башкарып туруп калганынын жыйынтыгы болуп эсептелет. Дагы бир суроо бар экен азыр. Может, этими убийствами кто-то подставляет Ташиева? Жакшы суроо. Аябагандай маанилүү суроо. Мүмкүн деп айтам. Мүмкүн. Мен эми жана айтып кетпедим, мен жеке эч кимди бүгүнкү күндө күнөөлөй алган жокмун. Күнөөлөй албайм. Бул өлтүрдү, тигил өлтүрдү деп. Азыр ошол жанакы туура эмес процесстердин биригиши, ар кандай процесстер Кыргызстанда биригип калды. Оор процесстер бирикти. Мына ошол бизди улам трагедияга алып келип атат. УКМК менен камчынын мүнөзүнүн биригиши, Кыргызстандагы оор социалдык экономикалык абал менен Россиядагы абалдын биригиши, Кыргызстандагы чек ара маселелеринин биригиши мына ушул улам бир кыйынчылыкка алып келе берет да. Ошон үчүн камчы көп адамдарга кыйынчылык алып келди. Көп туура эмес иштерди жасап алды. Көптөрү анын тарапташтары айтып атпайбы? Камчындагы тарапташтары бар, мен алардын да көз караштарын сыйлайм. Камчы жакшы иштеп атат, тигини кылып атат, муну кылып атат. Ооба. Кандайдыр бир жакшы деген иштери да бар, албетте болот, жетекчи болгондон кийин. Бирок жалпы камчынын жасаган иши өлкөгө көп кыйынчылыктарды алып келип койду. Бийлик келгенден кийин, жаңы бийлик келгенден кийин биринчи кезекте душман жаратпайт. Жаңы келген бийлик биринчи кезекте дос жаратат. Тарапташтарды жаратат. Ал эми биздин келген бийлик, Камчы менен Садыр, өзгөчө Камчы, бийликке келгенден кийин саясатты жалаң коркутуу, үркүтүү, басым, баса калам саясаты менен досторунун бардыгын душманга айлантып алды. Камчынын душмандары өтө көп Кыргызстанда азыр. Бардык олигархтар түрмөгө отуруп чыкты. Бардык төбөсү көрүнгөн адамдар түрмөгө отуруп чыкты. Бардык биз ишкерлерди бүгүнкү күндө басып тоноп атышат. Мына ошонун бардыгы азыркы Камчыга ушундай кандайдыр бир оор процесстерди кой берип, аны подставлять эткенге дагы мүмкүн атай шарттар жаратып калып атат. Муну дагы эске алышыбыз керек. Муну Камчы өзү эске алышы керек. Эгерде акыл эси болсо. Акыл эси жок болсо, анда ал Камчынын өзүнүн проблемасы. Мен Камчыны жакшы билем. Садырды дагы жакшы билем. Экөөңөр тең ойлонуп турган убакытка келдиңер. Мамлекет оор өткөөл мезгилге келди. Эгерде силер ойлонбой турган болсоңор, мен так билем. Абалыңар күндөн күнгө оорлойт. Күндөн күнгө маселе чече албайсыңар. Күндөн күнгө өзүңөрдү улам балчыкка тыга баштайсыңар. Чыгуу жолуңар жок кесе, туңгуйга баратасыңар. Ошондуктан мен оппозициянын лидери катарында силерге айтып келатам, дагы айтам. Биз бардыгыбыз диалогко отурушубуз керек. Мынакей дагы бир жолу суранам. Садырдан, Камчы сенден оппозиция бар Кыргызстанда. Кичинекей болсо дагы оппозиция бар. Башка көз караштагы адамдар бар. Жарандык коом бүгүнкү күндө оппозиция болуп калды. Байкасаңар, массалык маалымат каражаттарынын көпчүлүк оппозиция болуп калды. Биз мынакей бириккен демократиялык кыймыл өзүбүздү оппозициябыз деп жарыяладык. Бир топ саясатчылар бар. Ошолордун бардыгы мынакей Клара Сооронкулова бар, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Улукбек Маматаев,
Перизат Суранова, Рита Карасартова, мына бардыгыбыз сүйлөшүп диалогко барганга макулбуз. Бардыгыбыз диалогко баралы, отуралы. Азыркы оор мезгилден, оор учурдан кантип чыгабыз? Бардыгыбыз чоң ойлонолу. Ошондо тынч, өзүңөр мына кайра айтып баштадыңар, революцияга баратат Кыргызстанда. Өзүңөр айтып атасыңар, биз айткан жокпуз аны. Камчы сен дагы айтып атасың, Садыр сен дагы айтып атасың, Акыл дагы айтып атат. Бардыңар айтып баштадыңар. Келгиле ошол революцияга кирбестен, переворотторго кирбестен андан көрө диалогко баралы. Акыл эс менен, чыдамкайлык менен, сүйлөшүү менен ушул абалдан чыкканга бардыгыбыз аракет кылалы. Мен мынакей оппозициянын өкүлү катарында, ушул оппозициянын лидерлеринин бири катарында мен силерге айтам. Биз макулбуз отурганга. Айтып келатабыз кайра-кайра. Диалогко отуралы. Али да болсо кеч эмес, сүйлөшөлү, анан чыгуу жолдорун издейли. Дагы бир суроо бар экен. Есть ли вероятность изменения в хорошую сторону в политической и экономической арене, если Жапаров отстранит Ташеева? Айбаганда жакшы суроо. Мен ойлойм, баары бир президент негизги мамлекеттеги институт катарында, президенттик институт, баары бир ресурсу бар. Эгерде Садыр президент катарында мамлекетте түшүнүп, оор абалга келгенин сезип, кандайдыр бир маанилүү чечимдерди кабыл алып, реформаторлор менен, жаңы көз караштагы, башка көз караштагы адамдар менен биригип отуруп, сүйлөшүп, программаларды кабыл алсак, мен ойлойм, өлкөнү туура нукка буруга мүмкүнчүлүк бар. Азыр бийликте жалаң бир көз караштагы адамдар чогулуп калды. Физикада дагы ошондой, саясатта дагы ошондой. Карама каршылык болгон жерде, болбогон жерде өнүгүү болбойт. Бийликте бир көз караштуу адамдар чогулдуңар бүгүнкү күндө. Ошол бир көз караштагы адамдар бүгүнкү күндө кабыл алган чечимиңер улам силерге кыйынчылык жаратып атат. Анткени силердин ичиңерде карама каршылык жок болуп калды. Силердин ичиңерде силерге каршы айткан, оппонировать эткен адам жок болуп калды. Диссертация жактап атканда дагы, докторский жасап атканда дагы, дипломду жазып атканда дагы студент балдар, кыздар силер билесиңер. Оппонент деген түшүнүк бар. Оппоненттер сөзсүз көз карашын айтат, дипломныйга дагы айтат, диссертацияга дагы айтат. Физикада айтылат, карама каршылык болбогон жерде өнүгүү болбойт деп. Саясатта дагы айтылат, оппозиция болбосо мамлекетте бийлик көп кетет, чектен чыгып кетет деп. Мына ошол нерсе азыр силер кабыл ала турган убакытка келдик. Ичиңердеги жалаң бир көз караштуу адамдарды бир тарапка отургузуп, экинчи көз караштагы, мага окшогон, башка көз караштагы адамдарды, оппозициядагы адамдарды бир тарапка отургузуп, бардыгыбыз сүйлөшөлү, чыгуу жолдорун издейли деп жана айтып атканым ошол. Эгерде президент азыркы суроого жооп берип айтам, ушул идеяны кабыл ала турган болсо, башка көз караштагы адамдар менен отуруп сүйлөшүүнү, программа жазууну, жолдорду издөөнү кабыл ала турган болсок, анда мамлекеттин тынч азыркы абалдан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. А эгерде мурдагыдай эле камчынын саясаты менен мурдуңарды жарам, мурдуңарды талкалайм, камайм, коркутам, үркүтөм деген саясат кете турган болсо, анда биз эртели кеч сөзсүз түрдө туңгуюкка келебиз, абалыбыз мындан ары орлой берет. Урматтуу көрүүчүлөр, мен силердин бир топ суроолоруңарга жооп бергенге аракет кылдым. Бул мен мурдагыдай эле өзүм айтып жүргөндөй эле, жуманын аягындагы ошол жумада болгон актуалдуу маселелерге өзүмдүн көз карашымды айтуу программам болчу. Мен мурда айткам, азыр ушул өзүмдүн Facebook'та, YouTube'да программамды өнүктүрөм деп. Мына ошол программанын негизинде сүйлөп атам азыр. Мындан ары дагы ушул көз карашты айтып турам. Сөзүмдүн акырында дагы кайрылам президентке, Садыр Жапаровго, камчыга кайрылам. Эгерде бизди душман көрбөсөңөр, анда оппозиция, башка көз караштагы адамдар керек дей турган болсоңор, анда бардыгыбыз диалогко отуралы, күч колдонуп эмес, баса калуу менен эмес, азыркы абалдан сүйлөшүп чыкканга аракет кылалы. Биз оппозициялык саясатчылар арабызда сүйлөшкөнбүз, сүйлөшүүгө даярбыз. Эгерде макул десеңер бизге айткыла, биз келебиз, айткан жериңерге сүйлөшөбүз, жол издегенге аракет кылабыз. Ал эми көрүүчүлөргө лайк басып тургула, суроолоруңар болсо берип тургула, айткыла. Троллдор дагы айта берсеңер болот, сөгө берсеңер дагы болот. Мен көнүп бүткөн саясатчымын, сөккөнгө дагы көз карашыңарды айта бергиле. Бирок колуңардан келсе бир комментарийлерди ушул маанилүү маселелер боюнча айткыла, суроолоруңарды дагы ушул маанилүү маселелер боюнча берип тургула.
барыңарды активдүү болууга, бийликке көз карашыңарды айтканга, авторитардык мамлекетти кургузбаганга, УКМКнын укук коргоо органдарынын үстөмдүгүнө жол бербегенге аракет кылгыла барыңар. Биз эркин, демократиялуу, адамдын укугун сыйлаган мамлекетти куралы. Мына ушундай мамлекет биз үчүн аябагандай маанилүү жана келечектүү болуп эсептелет. Эмки жумада көрүшкөнчө баардыгыңар аман эсен болгула. Силерге чоң рахмат.